Өмүрдүн 10 принциби. Биринчи, чечимдерди бир гана өзүңүз кабыл алыңыз, башкалардын оюн уга билиңиз, бирок бир иште чечим чыгарууда өзүңүз кабыл алыңыз. Экинчи, сиздин күлүмсүрөгөнүңүздү көрүп бакытка бөлөнүп жүргөн адамдар бар экендигин эске ала жүрүңүз. Үчүнчү, саякаттоого чыгыңыз, жылына жок дегенде 2 рет башка мурда көрбөгөн шаарларга барып эс алып саякаттап келиңиз. Төртүнчү, медитация жасаганды үйрөнүңүз. Мындай тажрыйба оюңузду жыйнап топтогонго жардам берет. Бешинчи, бирөөгө көз каранды болбогонго үйрөнүңүз. Бактылуу болуш бир гана өзүңүздүн колуңузда. Алтынчысы, кыялдар менен идеялардын ишке ашышына ишениңиз. Жетинчиси, ден соолугуңузга кам көрө билиңиз. Сегизинчиси, ар бир эле адамдын ичине катылбаган талант бар. Ошондуктан ар тараптан өзүңүздү сынап көргөндөн коркпоңуз. Тогузунчусу, сөзүңүз менен жасаган иш-аракетиңизди далилдеп айкалыштыра билиңиз. Онунчусу, өткөндө өттү деп кабыл алыңыз. Ал нерсе бүттү, кайра кайтып келбейт. Жалкоолукту кантип жеңсе болот? Ийгиликти багындырууга тоскоолдук жараткан бул жалкоолук болуп саналат. Андан кантип арылуунун жолдорун сизге сунуш кылабыз. Убагында дем алып, уйкуңузду кандырыңыз. План түзүңүз. План куруп, максаттуу иш аткаруу менен сиз ийгиликти багындыра аласыз. Бир ишти аткарууда аны аягына чыгууга дараметим жетеби деп жакшылап ойлонуңуз. Эгерде көзүңүз жетсе, анда ал жумушту аткарууга белсениңиз. Жасап жаткан жумушуңуздун аягы кандай натыйжа берет, ал тууралуу ойлонуңуз. Жасап жаткан эмгегиңизди баалай билиңиз. Мисалга, жумуш арасында досторуңуз менен эс алууга чыгыңыз. Тынымсыз иштей берүү ден соолукка зыян. Башкалардын жетишкендиктерин баалай билиңиз, анткени сиз алардан сабак алып, аларга карап түзлөнгөн болосуз. Активдүү жашоону тандаңыз. Ал үчүн спорттун бир түрү менен машыгууну адатка айлантыңыз. Өзүңүздү урматтап барктай билиңиз. Качан өзүңүздү сыйлап урматтаганда гана башкалар сизге ошондой мамиле жасай башташат. Сизге дем берүүчү бир адамга гана ишениңиз. Мисалы, ал сиздин жакын эжеңиз же курбуңуз болушу мүмкүн. Ага сиз келечектеги аткарылуучу планыңыз менен бөлүшүп туруңуз. Мыкты адамдардын 10 сапаты. Алар абдан терең ойлонгондон кийин бир чечимди кабыл алат. Коркунучка жол бербейт. Алма-быш оозума түш деп отура бербейт. Алар жашоодон сабак алганды билишет. Кыйынчылыктарга бетме-бет баргандан тартынбайт. Алар өздөрүнө ишенген адамдар. Алар бирөөнүн жасаган жакшылыгын баалай билет. Алар өз убагында эс алганды билишет. Мындай адамдар кереги жок нерсеге убактысын коротпойт. Жашоонун маңызын татып жашай алышат. Жөө басууда төмөнкүлөрдү эске алыңыз. Жөө басуу адамдын руханий жана физикалык жактан бекемдейт. Адистер тоодо жөө басуу акыркы учурда кайсы бир ооруларга пайдалуу экендигин айтып келет. Жөө басканда эң алгач эле кийген кийимиңиздин сапатына жана жеген тамак ашыңызга көңүл бөлүңүз. Мисалга, кийимдер аба өткөрүүчү жана тердөөгө тоскоол жаратпагандай болуусу шарт. Муну менен бирге сыртта абадан коргой алган болгондо жакшы. Суук абада жөө жүрүп, чуркап спорт менен машыгуу жүрөгү ооругандарга жана кан басымы жогору болгондорго абдан кооптуу. Бирок күнүнө жарым саат жөө басуу кан басымды бир калыпта кармоого жардам берет. Жөө басууда бут кийимдин ыңгайлуу жана жумшактыгына көңүл бөлүңүз. Табият коюнда сейилдөөнү чечсеңиз, күндөн коргоочу көз айнек жана кремдер сизге жардамга келет. Ошондой эле жөө басууга чыгаардын алдында жеңил туура тамактануу организмге пайдалуу. Жөө басуу учурунда токтоп дем алып, суудан ичип жана мөмө жемиштерден жеп туруу алдаганча чарчоону басат. Өзгөчө бул учурда бир жериңизди кокустатып алуудан этият болуңуз. Аптасына жок дегенде 4 рет жөө басууга чыгуу жүрөктүн иштөөсүн жакшыртып жана физикалык жактан чың болушуңузга жардам берет. Сизге мотивация берүүчү кеңештер. Позитивдүү маанай. Мотивацияда маанайдын көтөрүңкү болуусу абдан маанилүү, анткени позитивдүү адамдар үчүн бир ишти баштап кетүү оңой. Жашоонун кандай гана кыйынчылыктары болбосун, аны жеңе билүү жаркын маанайда жүргөн адамдарга оңой болот. Өзүңүзгө жаккан жумушту аткаруу. Адам качан өзүнө жаккан жумушту аткарганда гана бактылуу боло алат. Себеби сизге жакпаган ишти аркалап жүрүп, күндүн кандай өткөнүн деле баамдабай каласыз. Багытты алмаштыруу. Айрым учурда сиз өзүңүзгө жаккан жумушту аркалап жатсаңыз да, кандайдыр бир позитивдүү маанай жетишпеген сыяктанат. Мындай учурда жумуш ордуңузду алмаштырып, жашооңузга түстүү боекторду киргизгениңиз оң. Спорт менен машыгуу. Спорт менен машыккан кезде денеңизден эндорфин аттуу гормон өндүрүлүп чыгат. Эгерде сиз өзүңүздү начар сезип жатсаңыз, адистер чуркоону сунуш кылат. Мотивация берүүчү кинолорду көрүү. Биздин жашоодо кинолордун орду чоң. Ал сыяктуу мотивация бере турган кинолорду көп көрсөңүз, алардан өзүңүзгө керектүү энергия алууга жетишесиз. Табигат менен тыгыз мамиледе болуу. Негизи эле таза абада сейилдөө, басуу абдан пайдалуу, анткени табигат биздин маанайды көтөрүп, ден соолугубузду бекемдөөгө жардам берет.
Ар бир күнгө арналган 10 пайдалуу кеңеш. Бүгүн угармандарга күндө аткарып турууга пайдалуу 10 кеңешти сунуштамакчыбыз. Биринчиден, эртең менен эрте ойгонуңуз. Анткени окумуштуулар эрте уктап, эрте ойгонгон адамдардын өмүрү узун болоорун мурунда илдеп коюшкан. Ошону менен катар эрте турган адамдын иши да илгерилейт. Экинчиден, эртең мененки тамакты тоюп жеп алыш керек. Себеби эртең мененки тамак менен биз бир күнгө күч кубат жыйнап алабыз. 2 бутерброд жана 1 чыны кофе сизге тамак болбойт. Эртең мененки тамак болушунча тоюмдуу жана байытылган болсо, түшкү менен кечки тамакты жумуш күнүңүзгө карата ичесиз. Үчүнчүсү, эртең менен бир аз машыгуу жасап алганды унутпаңыз. Эртең мененки көнүгүү денеңизди чыныктырып, уйкуңузда жаат. Төртүнчүсү, тааныштарыңызга да, жөн көчөдө өтүп бара жаткандарга да күлүп жылмайып жүрүңүз. Эч ким сизди акмак деп кабыл албайт. Тескерисинче, сизди күлүмсүрөп жүргөн жана жашоосуна ыраазы адам деп кабыл алат. Ал эми эркектерге күлүп жүргөн пайдалуу да экен. Себеби психологдор күлүмсүрөп жүргөн жигиттер келишимдүү болбосо да, аялдарга көңүлү жок сулуу жигиттерге караганда көбүрөөк жагары далилденген. Бешинчиси, белок көп кездешкен тамактарды жеп, таттуу менен холестерини бар тамактарды аз жегенге аракет кылыңыз. Белок эт менен балыкта гана эмес, жер жемиштер менен жумурткада да бар. Ошону менен катар туздуу тамактардан да акырындап баш тартыңыз. Алтынчысы, тамак ичердин алдында ач карынга бир стакан суу ичүү кажет. Көптөгөн диетологдор сууну көп ичкен адамдар ооруканага эмделүүгө көп келбей тургандарын айтышат. Ошондуктан сууну көп ичкендин пайдасын билсек болот. Жетинчиси, бардык жаңылыктардан кабардар болуп жүрүүгө тырышыңыз. Ал сизге кажет болбосо да, жаңылыктарды билген адам ар дайым жакшы маектеш жана ар жердин сүйүктүү коногу боло алат. Сегизинчиси, күндө бир аз убактыңызды өзүңүз хоббиңизге бөлүңүз. Ал 1-2 саат сизге сыналгыдагы пайдасыз программа же жарнама көргөнүңүздөн алда кайда жакшы таасир берет. Эгер хоббиңиз болбосо, өзүңүзгө жаккан ишти алып, күндө ошого бир аз убакыт бөлүп турууга аракет кылыңыз. Тогузунчусу, күн сайын өзүңүздү жакшыртуудан талыкпаңыз. Узак болбосо да күндө китеп окуңуз. Анткени биз китеп окуп отуруп өзүбүздүн дүйнө таанымыбызды жетилдирип, эсте сактоо жөндөмүбүздү жакшыртабыз. Ошону менен бирге китеп маалыматтын булагы. 10-чусу, уктаар алдында таза абада сейилдеңиз. Балдарыңыз менен же итиңиз менен бир аз басып келсеңиз, уктаардын алдында организмге көбүрөөк кычкылтек жыйналат жана уйкуну келтирет. Жана ойгонгонуңузга жеңил болот. Эгер ушул кеңештердин бир нечесин күндө аткарып турсаңыз, 1 айдын ичинде сиздин өмүрүңүз өзгөрүштөр боло баштаганын байкайсыз. Албетте, жалаң гана жакшы жакка карай өзгөрүштөр болуп турмакчы. Kepişken jurkanga başты bekitken, can bağıp meştin tübünde jatıp alıp jep içken. Çak düşkö çeyin oygon boy çakırgan жерден geçikken, toğurgan canday sekirip toy dese çurkap jetişken. Жаштар уксаң айтайын ай, анда жалкоолук деген кесиптен. Taşbakanın üstüne minip algan jalkoluk, uyasına gülüldün girip algan jalkoluk, eşigin açpay emgekken ilip algan jalkoluk, perişten ukpay şaytandın tilin algan jalkoluk, ötkörüp beker jaştıktın günün algan jalkoluk, söngөгүн koyup ömürdün gülün algan jalkoluk, namazdan 5 maal erinip dinin algan jalkoluk, аны сүйгөн адамдан анча эмес болот ден соолук. Төшөктөн турбай уктасаң, төрүңдөн бакыт кут качат. Каалабай эмгек кылышты, каалаган жакка бут басат. Аңгыча достор табышып алып ийдеп кагышып, мурунга пияз жыттатат. Иленди жүрүп жалкоолук ичкилик менен тутташат. Акылын укпай колхоз деп атасы менен мушташат. Шапкесин бутка кийгизип шайтандын оюн ишке ашат. Аңгыча жалкооң атынан алкаш деп наам учкашат. Коңурбайды жеңгенси коңурук тартып уктатат. Кутулган кандай ырахат, куруган уйку милдеттен түгөнбөс бүтпөс уйкунун түбүнө түшүп ким жеткен. Көз ачпай өтөт өмүрүң көп окуп көптү билбестен. Башыңа келсе шума жалбарбайм деп кайда качасың? Топурактан жаралдың, топуракка батасың. Кыямат кайым болгончо кыймылсыз уктап жатасың. Тирүүлүктөн уйкуңдун түгөткөн болсоң запасың. Намазың жок окуган тозоктун күйгөн отунан, анан башыңды кайда катасың?
жалкоң эркек ордуна жакшылап баксаң бир уйду айран сүт каймак май менен ач кылбай багат бир үйдү эринип эмне табасың элиңе кантип жагасың пайдасыз зыянга айланса бага албай катын баласын көкүрөк керип пайда жок көк уйча болбой каласың жалкоолук менен жакырлык жакындар болот тамырлаш жалкоолук болсоң агасы жакырчылык карындаш жалкоолонсоң жакырлык артынан жетет бат элең аралыгы жарым жаш максатты койгон кишилер эч качан жалкоо болушпайт максаты жок иленди жалкоонун санын толуктайт багыты жок андайлар баштарын эч бир оорутпайт жүрөктө жалын барында жүгүрүп бутун жоорутпайт карылык каршы жеткенде кайран жаштык өткөндө кайгырып ыйдап соолуктайт убакыт созбой эмгек кыл ушул кезертең жолукпайт максаты жок кишилер дарбазасы жок футболдой багыттап топту теппейсиң баш аламан бут чоймой бар күчүң корой тепкениң бир дагы голго туш болбой максаты бар азамат мергенчиң аткан жебедей кадалат таамай жамбыга каршы учкан желди кенебей жетиш үчүн максатка мезгилге жабыш кенедей козголбой жатсаң жалкоолук кол бутту байлайт желедей чыга албасаң желеден чымынсың андаң эримей тентибей элге кызмат кыл тең болсун десең телегей адал болсун ыйманың ак болсун элге кылганың ай ал ошоң алдейин сүйгөн энене жата берсең эринип жан башыңды талытат кан чуркабай денеңе канча көп оору жабышат жаш туруп денең морт болсо жаштыгың нени жарытат 30дан оро корбогон 40-ында кылыч чаба албайт эл жерин багыш кайдагы багылбай катын балдарың өз жанын дурус бага албайт Кытайдан келген тавардай кыздарга жөндөп жага албайт жалгыз айтар жообу бар замандың оор деп жамандайт кубалап душман атпаган Кытайга үркүп качпаган тынччылык ушул замандайт Алланын берген өмүрүн акыл эс менен пайдалан наристелер канча өттү төрөлгөн күнү жайраган дени сак күч бар жаштыры берингендерге арданам эч кимге тийбес зыяны максатың болсун кармаган бел жорутмак иш бизден берекесин Алладан издесек болот дейиштиң эненин таман алдынан толготуп бизди төрөгөн 9 ай багып кардынан жонуңа жөө көтөрүп Меккеге барып келсең да кутулбайсың карзыңан анда кантип кутулдук ааламды түгөл жараткан Алла таала парзынан кутулууга аңалардан курган өмүр адамдас жаннаттан бизге нур болчу жакшы ишибиз andandас өлүмдөн кийин чын дүйнөң өтсө өмүр кайра жаралбас аракет кылып жатпого карыздын баарын актоогоң ай ошо жетишсе экен заманда